Алатоонун асылдары. Кыргыз жазма адабиятынын көч баштоочусу, жазма акын Молдонияз. 1823 жылы азыркы Баткен облустунун Кадамжай районуна караштуу Ак-Кыя айылында туулган. Молдонияз таланттуу акын гана эмес, 19-кылымдагы зор гуманист, философ, тарыхчы жана саякатчы болгон. Ал Кытайдын Кашкар шаарында диний билим алган. Молдонияз Кыргызстанды түрө кыдырып, Курманжан датка, Алымбек датка, Чантай уулу Шабдан Баатыр, Тайлак, Байтик, Рыскулбек сыяктуу ошол доордун көрүнүктүү инсандары менен сый алакада болуп, өзүнүн ырларынан сырты тери менен капталган 7 кол китеп жасап, мураска калтырган. Кыргыз жазма адабиятынын көч баштоочусу, жазма акын Молдонияз 1896 жылы 73 жашында Кара Даванда ааламдан өткөн. Алатоонун асылдары.